Облусубуздун ар кайсы аймактарынан келген жаш калемгерлердин, ошондой эле улуу муундагы тажрыйбалуу акын жазуучулардын катышуусундагы поэзия кечеси алгач улуу залкар инсаныбыз Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбар коюу салтанаты менен башталды. Күндүн суугуна карабай Айтматовдун айкелинин астында жергиликтүү акын жазуучулар жаш калемгерлерге өздөрүнүн кеп кеңештерин айтышты. Белгилей кетсек, иш-чара Улуттук жазуучулар союзунун Талас облусундагы бөлүмү жана Талас облустук жаштар кеңешинин коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Андан соң Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмесинин жыйын залында жаш калемгерлер жана улуу муундагы тажрыйбалуу акын жазуучулар катышкан поэзия кечеси жагымдуу маанайда уланды. Кечеге Кыргыз өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгар мукту өкүлүнүн орун басары Азия Жаркыналиева, Кыргыз эл жазуучусу Элүүбай Отунчиев, Улуттук жазуучулар союзунун Талас облусундагы бөлүмүнүн жетекчиси Эрмек Үмөтов, акын Арзыкан Момунтаева баштаган улуу муундагы инсандар жана 20дан ашуун жаш калемгерлер катышты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн Азия Жаркыналиева мындан кийинки өткөрүлүүчү ушундай поэзия кечелерине облустук өкүлчүлүк каржылык колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Өзүңүздөргө белгилүү, быйылкы жыл биздин сыймыгыбыз Чыңгыз атабыздын 90 жылдыгы болуп жатат. Ошого карата дагы бир чыгармачыл инсандардын арасында сынак жарыяласак. Ушул сынакты ай сайын өткөрүп, ошолордун сиздер берген сунуштар менен эң акыркы жыйынтыгын биргеликте чыгарсак деп жатабыз. Поэзия кечесинин уюштуруучулары белгилегендей, негизги максат Талас облусунун аймагында улуу муундагы акындар менен жаш акындардын байланышын арттыруу, поэзия жана проза жанрын өнүктүрүү, жаштар клубунун ишмердүүлүгүн арттыруу болуп саналат. Кийин кездери ушу жаштар менен жолугушуп, улуу муундагы жазуучулар менен баягы жаш өсүп келаткан, жаңыдан калем кармап келаткан калемгерлер менен жолугушууну мындан ары бир адатка айландырып, ушуну көбөйтөлү деген ниетте мына бүгүн ушу 2018 жылдын башталышында ушул кечени баштап отурабыз. Андыктан иш-чарада 20дан ашуун жаш акындар ырларын улуу муундагы акындарга окуп беришип, сынынан өтүштү. Тажрыйбалуу акын жазуучулар ар бир жаш калемгерге поэзиядагы орду, жазган темаларынын маанилүүлүгү тууралуу кеп кеңештерин беришти. Бүгүнкү кече тууралуу айтсам, менин бир мындай жазган 4 сабырым бар эле. Жан дүйнөм самайт, жакшына кептин учугун, жададым тартып күнүмдүк жашоо түйшүгүн. Жардамың болсун, жылуу сөз айтчы чын дилден, жадымда калсын түбөл көчпөй ушугун деген ушул 4 сабырыма бүгүн мен бага толук канаттандырарлык жооп алдым деп абдан кубанып турган учурум. Бүгүнкү поэзия кечесине катышкан Кыргыз эл жазуучусу Элүүбай Отунчиев жаш акындарга берген кеңешинде поэзия майданында ар бир эле акын байгеге жете бербейт. Алардын бул майданда эң күлүктөрү гана байгеге жетет. Андыктан калбыр элегендей эленип олтуруп, иргелген гана калемгерлер калат дейт. Мындан тышкары эл жазуучусу жаш акындарга башка кишилерди ээрчип, бирөөнүн артынан туурабай өз жолун, өзүнүн оригиналдуу ордун табууга чакырды. Мээнет жана чыныгы сезим гана чыгармачыл инсандын өз жолун табууга жардам берерин белгиледи. Ырда эмнен айтасың? Ырда ошол элдин тилегин, элдин көк сөзүн, элдин максатын айтасыңар. Эл үчүн жазасыңар. Өзүңөр үчүн жазсаңар, же башка үчүн жазсаңар, баары бир элге барып тиет. Ошон үчүн силерге мен кааларым эмгек кылгыла. Канчалык эмгекчил болсоңор, өжөр болсоңор, анан максатыңар түз, жүрөгүңөр таза болуш керек. Ошондо силердин ырыңар жугумдуу болот. Бул күнкү кеченин уюштуруучулардын бири Азамат Асейин уулунун айтымында буга окшогон чыгармачыл инсандар, жаш акын жазуучулар бириккен иш-чаралар эми байма-бай өткөрүлүп турмакчы. Мындай кечелерге бир гана ыр жазган калемгерлер эмес, кара сөздү жазган жаш калемгерлер да катыша алышат. Мындан тышкары быйылкы Айтматов жылынын алкагында жаш калемгерлер үчүн байгелүү кароо сынактарда уюштурулгандыгын жарыялады. Башка облустардын баарында тең эле ошо жаштар клубтары, адабий клубтары бар. Эмне себептен Таласта жок? Мен өзүм ыр жазбасам дагы ошол ыр жазган инсандарга шык берүү максатында ушундай иш-чаралар жасап келебиз. Буюрса ар бир айдын 27-28 чогулуп турабыз ушул жерде. Белгилей кетсек, бул күнү 20дан ашык жаш акындардын ырлары окулду. Алардын арасында чыгармачыл чөйрөнүн инсандары, бухгалтер, дарыгер кесибинин ээлери жана мектеп окуучулары да басымдуулук кылышты. Гүлмайрам Кенжекулова, Сүймөнкул Айтматов, Талаш шаары.